Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы 5 жылдан бери бөйрөк оорусу менен жабыркап келген Кыялбек Марипбай уулу тууралуу болмокчу. Кыялбек мекендешибиз бүгүнкү күнү бөйрөгүнүн айынан жумасына 3 жолу диализге барып келет. Бирок тез аран ичинде бөйрөгүн алмаштырбаса ден соолугу начарлап баратканына байланыштуу кайрымдуу мекендештерден жардам сурап турган кези. Муну укканда аябай чочугамын, аябай коркконмун. Мындайдан анча телевизордон гана көрүп жүрчүмүн да. Биздин башыбызга келгенде жөн аябай жаман кыйналганбыз. Эми ушу негизги ушу балам ушу эл катары ушу жакшы неме оорубай, ушу дагы бир турмуштан бактап, келечегиң болуп ушу оорубай көп эле балдар жакшы иштерди кылып жүрөт. Ошолордун катарына кошулуп ушул деле бир кайрымдуулук нерселерге жетишип, ушундай өнүп өсүп жүрсө деген гана максатым бар. Эми ошого жетиш үчүн бул баланын ушу ооруган немеси ушу чет мамлекетке барып бир элден жардам болуп, жакшы болуп, эл катары болуп калса деген гана үмүтүм. О калай калкым, мекендештер, жүрөгүнө ушундай бир энелик мээрими бар, ушундай инсандар ушу бизге бир жардам берип коюңуздарды суранам. Ушу балам дагы эл керегине жараган балдардан болсун. Ушул баланы ойлоп отуруп аябай кыйналып атам, ушуга жардамыңыздарды бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бизге коомчулуктан өтө көп кайрылуулар келип түшөт. Бирок баардык кайрылууларга чындап жүрөгүбүздөн жардам бергибиз келет. Бирок тилекке каршы мынча кайрылган кайрылуулардын баардыгына жардам бермек түгүл жооп берип жетише албай, бүгүн көп адамдар жасап жооп бербейт экенсиңер деген сыяктуудай бир таарынычтарымды айтышат. Бирок биз бул иштерди жасап жатып, мен эч убакта бирөөлөрдү тарынтайын, капа кылайын деп эмес, элибиздин, журтубуздун батасын алайын деп аракетти жасап келебиз. Бирок жетише албай калып аткан учурларыбыз болуп жатат. Мен да азыр айтайын дегеним, ушул Марипбай уулу Кыялбек деген биздин мекендешибиз бар, замандашыбыз бар. Ушул барып, ушул үйүнөн барып, чоң апабыз, энекебиз шунчалык жан үрөп, бүгүнкү күндө баласынын ден соолугун жакшырып кетишин айланасында аябай аракетин жасап жүрөт. Бирок жипсиз байланган мындай тагдырлар чындыгында жүрөк оорутат. Бүгүн туалетке дааратканага барып, ошол барышлык өзү канчалык бир түйшүккө салып аткандыгын мындай бир терең ойлонуп көргөндө өтө кыйын. Урматтуу бир туугандар, мекендештер, бул видеолорду жөн эле көрүп койбогула. Мындай ушул кыйналып аткан адамдын ордуна өзүбүздү коюп туруп, бир 2 мүнөт, 3 мүнөт ошонун ордуна эле коюп көрсөк, биз түшүнүп алабыз деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өз алдынча дааратканага бара албайт. Аппараттын жардамына муктаж. Адам ушул оозуна ок аташ киргендигине акча төлөп, биз курсак тойгузабыз. Бирок чыгарышыкта анча көп акча чыгарбайбыз. Бирок бүгүнкү күндө ушундай оозго киргени дагы, денеден чыкканы дагы чоң акчаны талап кылып аткан учурлар зээнгейтет. Ошондуктан ушул бир тууганыбызга колдон келишинче достор, бир туугандар, кол сунуп койгула. Көптөн көп өтүнүч. Анткени ошол үй бүлөнүн абалы чындыгында оор. Бүгүнкү күндө каражат топтолуп жатат, бирок жетишсиз болуп атат. Азыр топтолуп калса, Кудай буйруса, ден соолугу жакшырып, Кудайым буйруса элдин биздин баардыгыбыздын катарыбызда турушлугуна бир чоң салым болот. Ошондуктан барыңыздарды чакырат элем. Экинчиден кечирим сурайм ушул үй бүлөсүнөн баарысынан. Себеби бизде тартылган видеодагы вирусный болуп, ошол монтажда ошол айылдын имамына рахмат айтам, айыл өкмөтүнө рахматымды айтам. Ошол жердеги тууган уруктардын баарына рахмат айтам. Баары келип, ошол жерде видео тасма тартылып, элге кайрылуу жасаганбыз. Бирок бул видео техникалык себептер менен вирус болуп, такыр немеге киргизе албай койдук. Ошондуктан кечирим сурайм. Бирок ушул видеону көрүп дагы
мүмкүн болушунча биз дагы да ушинтип чыгарып турууга аракет кылабыз, урматтуу достор, мекендештер. Аллах баарыңардан ыраазы болсун, эч кимибиз оорубайлы. Кыялбек Марипбай уулу 1994-жылы Ош облусунун Ноокат районунда жарык дүйнөгө келген. 5 жыл мурун доктурлар өнөкөт гломерулонефрит оорусу менен ооруганын айтышкан. Тактап айтканда бөйрөгү иштебей диализге түшүүгө аргасыз. Жаш кураганда жашоонун таттуу күндөрүн көргүсү келген Кыялбекке колубуздан келген жардамыбызды берүүгө ар бир кайдыгер карабаган мекендешти чакырабыз.